Канат Исаев экөөңөр койгонсуңар да кандидатураңарды. 50-50 болуп калды беле, э? 51 болуп калган. Анан неге бул кийинкисинде макул болбой койдуңуз деген, балким спикер болуп отуруп алсаңыз деле. Алда парламенттик өлкөдө спикердин деле орду президенттикиндей эле да. Эми бул жерде эки айырмасы бар бул жерде. Ал жерде мага бийликтен сунуштап аткан жумшак жол менен, жеңил жол менен спикер болуп каласың. А тиги 51 ал жерде болсо дагы талаш тартыш болду. Ал мен тарыхын айтып берейин сиздерге. Бизди Алмаз Шаршенович бизди лидер фракциялар чакырып калат. Анда Өмүрбек Черкешев коалицияда отчук биз. Анда ал жок болуп калды, Нишан Сайдулла кирип калат. Нишан Сайдулла кирип калып, чогуу отуруп калдык. Анан кийин Алмаз Шаршенов айтып калды. Эми Темир Сариев кетти отставкага. Туура көрсөңөр, ушу коалицияда эми мен как президент катары мен силерге мындай карап көргүлө деп Сооронбай Шарипович Жээнбековди карап көргүлө деп айтып калды. Айткандан кийин анан кийин биз хорошо карайбыз деп анан кийин ошо Сайдулла Нишанов айтып калды. Анда спикер ким болот? Анан кийин Асылбек Шарипович спикер. Ошо спикер ал кеч керек. Ал ошо кетем деп атат эгерде тиги премьер-министр болуп калса мен агам анда мен спикерликтен кетем деп айтып калды. Анан ошол жерде анан Алмаз Шаршенов айтып калды. Мына бул жерде спикерге татыктуу Канат Исаев бар деп калды. Деп калганда андан кийин теги Сайдулла Нишанов айтып калды. Жок, альтернатива болуш керек. Мына Бакыт да бар, Торобаев дегенде анан теги киши айтып калды. Өзүңөр карагыла. Дегенде анан биз чыгып ушул менен биз Канат Исаев менен биз күрөшкө чыктык да. Ошон үчүн бул жерде ачык айтканда СДПК фракциясы дагы ошол көбүрөөк ал жака болот. Канат Исаев да. Менде ошондо ошол кезде мен ошо СДПКнын жетекчилери менен сүйлөшкөндө алар мен тарап болгон жок. Бирок тиги 120 депутат бар да, 20 депутатка кетти. Кайсы 20 депутат? 112 эле депутат болуп калат ба, 51 болгондочу. Ошондо 51 бул дош берди. Анан кийин 17 депутат баарына каршы берди. Бир депутат келбей койду. Бирок тиги неме баягы көп учурда ушу Атамбаев да жанагындай интрига кылып, өзү бир нерсени обещать этип коюп, кайра бияктан башка оюндарды кылбайт дегенде, мисалы үчүн эгер ачык эле мисалы үчүн спикерликке ат салышкыла деп коюп туруп анан бияктан тиги Икрам Илмиянов окшогон башка окшогон аппаратчиктер мындай интрига андай кылып жиберген жокпу? Эми Икрам Илмиянов менен биз учурашып калдык. Ошондо мен айткам ага, сен нейтральный болгун, нейтральный болсоң мен утуп коем дедим. Жок, мен нейтральный боло албайм, мен Канат Исаевка жардам берем деп ал айтты. Ачык эле. Жетек ачык эле айтты. Ачык эле айтты. Алар эми партиянын жетекчиси да. Анда Фарид Ниязов ушул баардык ушул мага каршы иштешкен. Бирок неме күрөш атаандаштык жакшы эле болгон турбайбы демек? Абдан жакшы. Бул жерде ажерде мындай болуп калды да, бул эки жаш баланы чыгарып, ошол учурда элдин оозунда айтылганда, бул Канатты да чыгарып, Бакытты да чыгарып, эки жаш баланы чыгарып коюп, анан Атамбаев айлантып келет, анан кайра чыныбай турсун. Мен мындай эмеси айтып коеюн, ошол кезде СДПК фракциясы жабык эшикте чечим чыгарган. Канат Исаевди колдойбуз деп. Чыныбай Турсунбековдун талапкерлиги жок болчу ал убакта. Жок эле. Жок эле. Ошондо Канат Исаевди мен дагы оюм боюнча аны алдап коюшту. Анткени СДПК фракциясы жабык иште чечим чыгарган, Канат Исаевди колдойбуз деп. Бирок мындай прессага бербей коюшту. Мен ошондо байкадым, пресса бербей койгонго караганда, значит Канат Исаевдин дагы оюн болуп атат. Анан кийин мен Канат Исаевдин кабинетине кирдим да, эми сүйлөшөйүк дегенде кирсем, ошондо Кыргызстан фракциясы Канат Исаевдин кабинетинде жыйналып отурушкан экен. Столду үстүндө отурган экен. Ошол анан бир эле парак жаткан экен. Столдун үстүндө бир эле парак. Анан паракты мындай карасам, интернеттен чыккан парак экен. Ошондо тиги жазылып турат, кийинки спикер Чыныбай Акунов деп жазылып турат да, ошону карап атышыптыр. Ошондо мен ойлоп калдым, кандай оюн болуп атат деген ойдо болдум. Бирок мен үчүн бул 51 мен үчүн бул жеңиш болду. Анткени мен мындай байкасам,
Менин бийлик жактан көп колдоо болгон жок, бирок мен депутаттарга ыраазымын. Ошондо Эгер колдоп койгондо сиз өтүп кетмек экенсиз, кичине. мен кийин анализ кылдым. Эгерде өтсөм дагы экинчи турга, мисалы 52-51 болуп калса, мисалы мени баары өткөзмөк эмес экен.